Кутмандуу күн, урматтуу биздин катталуучулар. Сиздер менен биз жайдын ысык аптаптуу күнүнө карабастан жумушубузду улантуудабыз. Бул жолу неоклассика стилинде жасалган үйдүн ички дизайны менен тааныштырууга даярбыз. Анда эмесе, жүрүңүздөр көрүп чыгалы. Адаттагыдай эле биз үйдү кире бериштен же болбосо биздин тил менен айтканда тамбурдан баштамакчыбыз. Бул жакта коноктор үчүн кирип чыкканга шкафтар каралган жана ошондой эле күзгү и бул жакка кийин бут чече турган отургуч келиш керек. Кийинки убакта биз көп эле проектлерден байкап жатабыз. Көпчүлүк биздин кардарлар үйдүн жарык жана ачык планировкада болушун каалап жатышат. Бул болсо холл же болбосо зона отдыха, мягкий зона деп айтылат. Бул жакта диван, кресло каралган, албетте телевизор зонасы менен. Кийинки убакта дизайнда колго жасалган кол өнөрчүлүк жана ушундай эле сүрөтчүлөрдүн эмгеги бааланууда. Өзүңүздөр байкагандай бул жакта тоже фреска тартылган, панорамный и бир канча рамкаларга бөлүнүп, общий чоң сүрөт түшүрүлгөн. Албетте, ар бирибиз үчүн эң маанилүү болуп бул коноктор бөлмөсү болуп эсептелет. Бул жакта байкасаңыздар, аябай парадный, жарык жана ушундай ачык түстө жасалган конок бөлмөсү. Бул жак атайын идиштер үчүн каралган, сервант деп койсок болот. И бул жакта болсо чай жана башка тейлөө үчүн атайын ушундай стейшн каралган. Ал эми бул комната болсо кошумча комната же болбосо коноктор үчүн арналган комната. Мындай комнатанын биринчи кабатта болушу сөзсүз түрдө эң ыңгайлуу болот, себеп дегенде бардык жагынан өзүнүн шарттары бар. Айта кетсек, бул жакта өзүнүн гардеробу бар и ошондой эле санузелы бар. Кийинки биздин объектлерден өзүңүздөр деле байкаган чыгасыздар. Көп учурда островок же болбосо бул сыяктуу пол островокто жасалып келет. Бул эң ыңгайлуу деп биз тастыктап келебиз. Бул практика жүзүндө дагы өзүн көрсөткөн. Андан сырткары бул үстүндөгү искусственный таш деп айтылат. Ошол эле таштан бул жакта литой мойкасы жана фартугу каралган. Бул гигиена жагынан абдан ыңгайлуу болуп эсептелет. Ал эми кухня болсо крашенный фасадтар менен МДФ менен жасалган. Ушул эле фасадтын бияка обманка болуп, планка менен обшивать этилген бияктары. Ал эми бул жакта кооз идиш аягы үчүн атайын витринный шкаф каралган. Бул жакка дагы 2 барный стулья келиш керек и эртең мененки тамактануу үчүн шарт түзүлгөн. Сиздерге лайфхак катары айта кетсек болот. Эгер үйдүн параметри уруксат берсе, 4 бурчтук же прямоугольник столдорго караганда тегерек столго көбүрөөк көңүл бурсаңыздар, бул тегерек формада өзүнүн аурасы болот. Өзгөчө андан дагы баарыңар маңдайлашып, баарлашып чай ичкенге эң ыңгайлуу шарт. Аркамда турган болсо, бул декоративный штукатурканын үстүндө ручной роспись болуп жасалган, атайын художниктер менен. Дизайн негизи бул эң майда жумуш. Байкагансыздарда биякта даже кичинекей декор элементтерден баштап бул дагы дизайнга өзүнүн салымын кошот эмеспи. Бул кухнянын дагы бир фишкасы болуп, бул террасага чыга турган эшик каралган. Бул жакта жайкы чай ичүүлөрдү дагы өткөрсө болот. Бул комнатанын өңү түсү жана дизайн өзү үчүн өзү жооп берип турат окшойт. Байкасаңыздар, бул комната бала үчүн жасалган, эркек бала үчүн. Акыркы учурда биз көбүнчө натуралдуу материалдарга басым жасап келебиз. Анын бири болуп бул бетон дагы эсептелет. Бул жакта болсо декоративный штукатурка менен бетондун имитациясы жасалган. Ал түз эле бетон болбостон ушундай ийилип келип, атайын чоң массивный бетон тургандын образын жаратат.
ушундай монотонный серый цветтерди албетте жыгачтан жасалган формалар кичине жумшартып келет. There's no second guessing, I can be myself. You understand so well. Hey, hey, maybe we're crazy and passionate. How we're rushing in. Hey, hey. Бул бөлмөнүн изюминкасы болуп албетте бул автордук сүрөт болуп айтылат. Бул жакта художник өз колу менен тартып иштеп берген бизге. Бул граффитный цветтеги монохромный роспись деп айтылат. Акыркы учурда биз көптөгөн эксперименттерге барып келебиз. Өзүңүздөр байкасаңыздар, жыйынтыгы бул жакта деп айтсам болот. Себеби биз өң түстөрдөн коркпостон ушундай темный цветтер менен башка контрастный түстөрдү айкалыштырып, ушундай жакшы результаттарга жетишип келебиз. Бул комнатада тайная комната бар деп айтсак болот. Бул жакта кыздар үчүн гардероб арналган. Ал эми бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта көбүнчө натуралдуу материалдарга басым жасалган. Байкасаңыздар, шпон менен басылган ушундай панелдер жана анын арасында эшик катылган. Ошол эле шпонду рифленый фасадтар менен тоже аралаштырып жасалган. Ал эми бул жакта гипс, лепнина под покраску. Ал эми бул бөлмө кыргыз бөлмөсү деп айтылат. Биз акыркы убакта кыргыз этно стилге басым жасап, өзүбүздүн как визитный карточкабыз болуп келет. Менин аркамда жасалган шырдак бул барельеф менен жасалган. Себеп дегенде бул заказчиктердин өзүнүн каалоосу болгон. Кийизди ухаживать этиш кыйын болот деп, ошол эле убакта постоянно кийиз сыяктуу илим турсун деп бул барельефти тандап, ошол жыйынтыкка настоящий кийиздин эффектисине жетиштик десем болот. Көп учурда кыргыз этно стиль десе эле ар бир адамдын оюна боз үй, кереге, түндүк эле келет. Кыргызда болсо биздин маданиятта андан сырткары толтура кол өнөрчүлүктөр бар, анын түрлөрү да көп. Анын сыңарында биз дагы башка формалар менен иштейли деп чечкенбиз. Бул жакта жөнөкөй эле молдингтер менен, бирок кыргыз оймосун геометриялык түрдө чагылдырылган. Дизайн сөзсүз түрдө эле кымбат материалдардан боло бербейт. Кээ бир учурда жөнөкөй гана материалдардан биздин идеяны ишке ашырса болот. Байкасаңыздар, бул жакта күзгүлөрдөн эле ромбик формалары чыгарылып, жана молдинг менен айкалышып, ушундай кыргыздын узору түшүрүлгөн десек болот. Бул жакта өзү колонна бар болчу, аны жөн гана обшивать этип койбостон, аны бул ушундай треугольник узорлор менен биз тескерисинче басым жасап койдук. Ушуга улай эле бул жакта шырдактын тегерегиндеги узор айкалышат. Негизи үй куруу жана анын ичин дизайн жасалгылоо бул оңой иштердин бири эмес, бирок ошол эле учурда бул эң жагымдуу түйшүктөр деп айтсак болот. Бирок жыйынтыгы өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир адамды жана үй ээлерин кубантат. Анын ичинде биз дагы абдан кубанычтабыз. Бул үйгө ар дайым береке жана тынчтык каалайбыз. Кийинки мүмкүн сиздин объектти дагы ушинтип жыйынтыктап видеого тарткан учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздин да объекттен көрүшкөнгө сак саламатта болуңуздар.